Кудайдын кереметтүү китеби аттуу көрсөтүүбүздө ыйык жазуунун чындык экенин тастыктаган далилдерди көрөбүз. Биз бул китептин 2000 жыл бою сынга жана кол салууга дуушар болгонуна карабастан, таасири менен күчүн сактап келе жатканы тууралуу ой жүгүртөбүз. Ал бүгүнкү күндө да өмүрлөрдү өзгөртүүдө, ал актуалдуу жана көп окулат. Ыйык жазуудагы окуялардын көбү азыркы убакта жакынкы чыгыш деп аталган жерде болгон. Дүйнөдөгү бул бетиндеги күндүн кургаткан ысыгы Ыйса үчүн адаттагы көрүнүш эле. Ал ушул жерде эмгектенип жашачу. Иордан дарыясын өрөөндөр, тоолор жана чөлдөр курчап турат. Ыйса ушул жерлерде өсүп чоңоюп, ыйык жазууда жазылган өз кызматынын көбүн ушул жерлерде кылган. Ал окуялардын баары көп убакыт мурда болгондуктан, кээде ал окуялар чындап эле болду беле деп күмөн санай башташыбыз мүмкүн. Бул жерлер чындап эле тарыхый жерлерби, же ыйык жазуунун авторлорунун ойлорунан чыгарылганбы? Аны аныкташ үчүн бизге археология жардам берет. Илгери болжол менен 100 жыл мурда археолог Уильям Рамзай убадаланган жерге келип, мен эми Инжилдеги дарыгер Луканын айткан маалыматтары туурабы же жокпу так далилдейм деп өзүнө өзү айткан. Ал жазып кеткен жерлер чындап эле барбы? Рамзай канчалык көп изилдеген сайын, ошончолук көп жерлерди Исраил менен Иордандан таап, ыйык жазууда жазылган Луканын мыкты тарыхчы экенине көзү жете баштаган. Анын айткандарынын баары тарыхый жактан туура деп табылган. Алардын далили катары Ыйсанын сыналган жери жана шаардын жашоо шарттарынын көптөгөн көрүнүштөрү ыйык жазуудагы маалыматтарга дал келгенин көрүп, өзүбүз күбө боло алабыз. Ал жерлердин баары азыркы күнгө чейин сакталып калгандыктан, барып өз көзүңөр менен көрсөңөр болот. Каяпа үйүнө бара жатканда баскан тепкичтерден бассаңар болот. Ыйдын жолу Виа Долороса көчөсүнөн Ыйса бүгүн өтүп кеткендей так эле ошол бойдон экен. Ошентип биз ыйык жазууда жазылгандар тарых менен дал келгенин көрдүк. Демек андагы маалыматтар так жана ошол себептен биз ага ишенсек болот. Биз эми тынчтанып, ыйык жазууда жазылгандардын баары туура экенине күбө болгондон кийин ага толугу менен ишене алабыз. Ушуга окшогон тоолор бизди жаратылыштагы туруктуулук жөнүндө ойлондурабы? Кээде шаарлар, коом деңгели, керек болсо адамдарда түбөлүк сакталып турчудай сезилет. Бирок ыйык жазуу анын башкачараак экенин айтат. Империялар пайда болот, кайра жоголот. Буга Бабыл падышачылыгы, перстердин жана римдиктердин империялары далил. Падышалар менен диктаторлор жер жүзүнүн тагдырын өз колдорунда кармап турушат деп ойлошкон. Бирок алардын баары эбак эле өтүп кетишкен. Алар ким болгону тууралуу толугу менен эч ким деле билбейт, же алар тууралуу ойлонушпайт. Ыйык жазуу кыска мөөнөттүк нерселерди айтпастан, узакка созулган нерселерди көп айтат. Чынында ыйык жазуу пайгамбарчылыктарга толгон. Ал абдан маанилүү жана түбөлүккө созула турган падышачылык тууралуу айтат. Мисалы Жезекиел китебинде Жезекиел тир деген гүлдөп жаткан шаарга кайрылып, ал шаар жок болуп, 2-3 эле балыкчынын шаары болуп калат деп пайгамбарчылык кылган. Анан так ошондой болду. Дагы машаякчылык ишениминин борборундагы инсан Ыйсаны мисалга алалы. Ышаянын китебинде анын кантип өлөрү жөнүндө пайгамбарчылык так айтылган. Эски келишимдеги Михей аттуу кичи пайгамбар да Иерусалимдин түштүгүндөгү бир нече чакырым алыстыктагы кичинекей шаар Бейтлехем тууралуу айткан. Ал жер Ыйсанын туулган жери болушу керектигин айтып кеткен. Билесиңерби, ушулардын баарын билгенде таң каласың. Ыйык жазуу эски пайгамбарчылыктардын дал келгениндей эле, келечектеги окуяларды да укмуштуудай тактык менен айтып жатат. Бул китепти дал ошол сапаттары абдан таң каларлык кылып жатат. Анда учурдагы окуялар эле эмес, келечектеги окуялар да жазылган. Албетте ыйык жазуу келе жаткан акыр заман тууралуу жана биздин тагдырыбыз тууралуу так айтып жатат. Ыйык жазуунун чындыкты айтып жатканы далай жолу тастыкталган. Биз ага шектенгенге себеп жок. Ыйык жазууда Ыйсаны билгендер аны менен бирге кемчиликсиз, кубаныч менен ынтымакта түбөлүк өмүр сүрүшөт деп дагы бир келечек тууралуу пайгамбарчылык жазылган. Ага да толугу менен ишенсе болот. Ыйык жазуудагы пайгамбарчылыктардын так аткарылганы жана өз келечегибиздин пайгамбарчылыктары аны чындык деп далилдеп турат. Ушуга окшогон жаңы жана таза суу бул өмүрдүн булагы.
суунун жоктугунан көптөгөн шаарлар толугу менен жок болуп кетишкен. Кээ бир цивилизациялар таза сууну жетишерлик көлөмдө табышкандыктан алар гүлдөп өсүшкөн. Ыйса устат өзүн мен түбөлүк өмүр берүүчү тирүү суумун деп айткан. Ыйык жазууну таңгаларлык китеп кылган дагы бир сапаты бул анын жок болуп кетпей сакталып калганы. Менин айтайын дегеним кеп 2000 жыл мурда жок болуп кеткен адамдардын, башкача айтканда, адамдардын кичинекей тобунун байыркы тарыхы тууралуу болуп жатат. Ал азыркы учурда эч ким колдонбогон тилдерде жазылган. Жаңы осуят байыркы грек тилинде жазылып, ал эми эски келишим байыркы еврей тилинде жазылган. Алар эбагы эле унутула турган окуялар. Тарыхтын ошол мезгилинде жазылган башка байыркы китептерди окумуштуулар гана чаң баскан китепканаларда изилдешет. Ал эми ыйык жазуу болсо, узак убакыттын сыноолорунан өтүп, бизге чейин сакталып келген. Анын миңдеген тилдердеги жүздөгөн котормолору бар. Жана анын дүйнө жүзү боюнча миллиондогон нускалары бар. Адамзатынын тарыхында жалгыз ушул китеп гана чоң ийгилик менен бардык доорлорду басып өткөн. Жана бул китеп адамдардын өмүрлөрүн өзгөртүүсүн улантууда. Андан тышкары, мамлекет башчылары ыйык жазууну окуганга тыюу салышса, башкалар аны тооготпоого аракет кылышкан. Бирок адамдар аны эч нерсеге карабастан окуп келе жатышат. Адамдар анын бир нускасын алуу артыкчылыгы үчүн өз жандарын тобокелге салышкан. Бул эң кереметтүү китеп. Жана анын кээ бир бөлүктөрүн туура эмес, ката жазылган. Же болбогон жомок деген айыптоолорго туруштук бергени да бул бир чоң керемет. Ар кандай кыйынчылыктарга карабастан, Кудайдын сөзү өзгөрүүсүз чындык бойдон сакталды. Ошентип биз 21-кылымда тирүү демге ээ болгон, бардык кыйынчылыктарды басып өткөн, убакыттын сыноосунан өткөн, мурдагыдай эле ишеничтүү, кереметтүү китепке ээ боло турабыз. Биз жаңы эле суктанып, андан ырахат алып жаткан кооз көрүнүштөн үйдүн ичине кирдик. Чынында бул менин үйүмө окшош эмес, балким силердин да үйүңөргө окшошпойттур. Кантсе да биз бөлмөдөбүз. Мен силер менен кантип бул кереметтүү китептин пайдасын көрүүгө болоорун ушул жерден сүйлөшкүм келет. Анын биринчи жолу көп учурда жеке изилдөө деп аталат. Анда биз китепти ачып окуп, анан өзүбүзгө өзүбүз айтып беребиз. Мен муну тынч жерде жалгыз окугум келет. Бул беттерден Кудайдын сүйлөгөн сөзүн угуп, түшүнө алар бекенмин көрөлүчү. Бирок каяктан баштоо керек? Эгерде силер машаякчы эмес же жакында эле ишенген болсоңор, анда бул кереметтүү китеп силер үчүн оор болушу мүмкүн. Ошондуктан Инжилдин эң кыска китеби Марктын жакшы кабарынан, же Ыйсанын жердеги жашоосунда кандай болгонун айткан Жакандын жакшы кабарынан баштаганды сунуштайм. Биздин Кудайдын китеби аттуу көрсөтүүбүздүн бир эң маанилүү өзгөчөлүгү биз көрсөтүүдөн көрсөтүүгө окуй турган аяттар ар башка темаларга багытталганында болуп жатат. Бул ыйык жазууну түшүнүктүү жана белгилүү бир тартипте изилдегенге жардам берет. Азыр мен силерге тынч болгон жерди таап, жок дегенде бир нече мүнөткө жалгыз Кудай жана ыйык китеп менен калып, андагы сөздү окуп, ошол аяттар жөнүндө гана ой жүгүртүүңөрдү сунуштайм. Ошондо Кудай силерге өзгөчө жолдор менен өз сөзү аркылуу сүйлөп жатканын түшүнөсүңөр деп ойлойм. Албетте, эгерде силер аны менен тынч жерде жекеме жеке калып, ага жол берсеңер. Албетте, изилдөөнүн экинчи жолу бул башка адамдар менен чогуу изилдөө. Мисалы, силер ушул көрсөтүүнү бүгүн кечинде бирөө менен көрсөңөр, анда бул теманы ошол адамдар менен чогуу талкууласаңар болот. Алардын ойлору силердикинен айырмаланышы мүмкүн. Алар окуган аяттан сиз көрбөгөндү көрүшү ыктымал. Ошондой эле силер да алардын көрбөй калган нерселерин көрүшүңөр мүмкүн. Эгерде силер ушундай жол менен бир нече адам чогулуп алып окуп, изилдеп талкууласаңар, анда абдан жакшы болот. Ар бир адамдын биздикинен айырмаланган билими менен жашоо кырдаалдарына жараша тажрыйбалары бар. Кээде Кудай ыйык китептеги үзүндүдөн биз көрбөгөн нерселерди башка адамдарга көрсөтүп, аларга түшүнүк берет. Демек, Кудайдын сөзүн адамдар менен изилдеген чындап эле абдан маанилүү. Силер ыйык жазууну изилдеп жатканда, Кудай баарыңарга сүйлөйт. Башкаларга ачылган сөздөрдү угуп, сиз көбүрөөк үйрөнө баштайсыз. Бул китептеги эң пайдалуу нерсени алуунун
дагы бир абдан таасирдүү жолу бар. Бул ыйык жазууну өз алдынча изилдеген адамды угуп үйрөнүү. Ал классыңардагы же кичинекей топтогу мугалимдер болушу мүмкүн. Же жекшемби күнгө сөз даярдап келген жыйын жетекчиси болушу мүмкүн. Алардан кандай пайда болушу мүмкүн? Чынында бул абдан оор китеп. Менин оюмча, силер да аны жакшы билесиңер деп ойлойм. Ошондуктан бул китепти ийне жүүнө чейин изилдеген, сыйынган, ой жүгүрткөн жана биз менен бөлүшкөнгө даяр болгон адамды укканыбыз биз үчүн пайдалуу болот деп ойлойм. Биз өзүбүз изилдегенге караганда мыкты окутуучу ыйык китепти тереңирээк түшүнгөнгө жардам берет. Биз түшүндүрмөлөрдү окуганыбыз ыйык жазууну түшүнүүнүн дагы бир жолу. Ал биздин дагы бир чоң топтун акылына күбө болгонубузга окшош. Ыйык жазуу бардык убакыттын китеби. Ошондой эле жалпы дүйнө жүзүнүн китеби. Биз түшүндүрмөлөрдү окуганыбызда бизге чейин жазып кеткен акылмандардын, теологдордун, окумуштуулардын, тарыхчылардын жана академиктердин билимин алабыз. Балким алар жөнөкөй жана түшүнүктүү кылып жазышкан. Бирок ошол сөздөрдө жылдар бою чогулган абдан чоң жана пайдалуу тажрыйбалар бар. Балким ал адамдар башка өлкөлөрдөн чыгар. Алар өзлөрүнүн маданияты менен бөлүшүп, ыйык жазууну кененирээк изилдөөгө салым кошуп жатышат. Ошентип башка адамдардын ыйык жазуудагы бир бөлүккө же аятка карата жазылган түшүндүрмөлөрүн окуганыбызда биздин аң сезимибиз кеңейип, биз андан чоң пайда табабыз. Ыйык жазууну изилдөөнүн дагы бир пайдалуу жагы, силер үй бүлөдө чогуу изилдейсиңер. Ал адамдар силерге кайдыгер мамиле кылбастан, силерге кам көрө турган адамдар. Силер өз үйүңөрдө жүргөндө өзүңөр менен өзүңөр болуп, эч кимден тартынбастан, эч кимден уялбастан эркин жүрөсүңөр. Суранам, бул топто да эркин болгула. Кудайдын сөзүн түшүнүү ар дайым эле оңой боло бербейт. Эгер аны түшүнбөй жатсаңар, анда эмне кылуу керек? А эгерде ыйык жазуудагы ой менен макул эмес болсоңузчу? Анда эч тартынбастан өз оюңар менен бөлүшкүлө. Силер бирөөнүн ою менен сөзсүз макул болушуңар керек эмес. Бул силерди сүйгөн үй бүлө. Алар силерге эң жакшысын каалашат. Биз руханий өсүүбүз үчүн өз шектенүүлөрүбүз менен суроолорубузду биздин топко колдон келишинче чынчылдык менен бөлүшүшүбүз зарыл. Бул топтогу адамдардын кээ бирлеринде да ушундай шектенүүлөр менен суроолор болгон десем, жаңылышпайм. Алар сиз өтүп жаткан кыйынчылыктардан өтүшкөн жана алар чыгуу жолун айтып бере алышат. Ошентип, мунун кереметтүү өзгөчөлүгү ыйык жазууну силерге кам көргөн, жакын досторуңар менен бирге изилдей аласыңар. Алар үчүн сиздин ыйык жазууну изилдегениңиз эле эмес, сиздин жалпы жашооңуз маанилүү. Сиздин никеңиз, тиричилигиңиз, жумушуңуз жана үй бүлөңүз. Ошентип сиз толугуңуз менен чынчыл боло алган адамдардын арасында Кудайдын сөзүн изилдөөдө ырахат аласыңар. Ошондой чөйрөдө Кудай биздин ким экенибизди терең ача баштайт. Силер жаңы эле биз менен чогуу убакыт өткөрүп, кооз жаратылыш менен улуу сөздөрдү көрүп укканыңар үчүн ыраазыбыз. Ыйык жазууну ушул жумада жалгыз болобу, же бирөө менен окуп изилдейсиңерби? Анын 2000 жыл бою жоготуу аракети менен сындардан өткөнүн эсиңерден чыгарбагыла. Кыйынчылыктарга карабастан, ал сен экөөбүздүн өмүрлөрүбүздү өзгөртүүдө. Ошол үчүн Кудайга чоң рахмат. Силер түбөлүктүн жакшы кабары менен бөлүшүп жатасыңар. Ыйык жазууну изилдөө уюму дегенде баары түшүнүктүү. Дүйнө жүзү боюнча жүздөгөн мамлекеттерден 75тен ашуун тилдердеги адамдар, сиздер жана мен сыяктуу ар деңгээлдеги адамдар, Кудай алардын жүрөктөрү менен аң сезимдерине сүйлөшүү үчүн ыйык жазуунун тегерегинде чогулушат. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн кубанычтабыз.